Кече эле президенттин жана анын уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып, эл далдаган Ашар коомдук фондунун негиздөөчүсү Али Акбар Каныбек уулу кармалды. Ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, аталган жаран турак жай берем деп 600 адамдан 150 миллион сом чогулткан. Азыркыга чейин шектүүгө карата арыздар түшүп жатканына байланыштуу Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы жалпы шаар тургундарына да кайрылуу жасады. Мына ушундай алдамчы топторго акчасын алдырып, үйү жок же каражатынан кур жалак калгандар Кыргызстанда жүздөп, миңдеп саналат. Алардын катарында белгилүү курулуш компанияларына алданып, зар какшап жүргөн мекендештерибиз да бар. Алсак, Brent House деген курулуш компаниясына бар тапканын беришип, 5 жылдан бери үйү бүтпөй жаткан үлүшчүлөр биздин каналга арыз менен кайрылышты. Алар акчасын алып, үйдү бүтүрбөй качып жүргөн Brent House курулуш компаниясына чара көрүп берүүнү бийликтен суранып жатышат. Ал эми эксперттер болсо, ушул сыяктуу элди алдап, бүтүрө албаган жомоктогудай үйлөрдү убадалаган компаниялардын ишмердүүлүгүнө мамлекеттик деңгээлде тыюу салып, мыйзам чегинде катуу чараларды көрүү учурдун талабы дешет. Деги эле үйсүз калган үлүшчүлөрдүн үнүн ким угат? Өмүрүн миграцияда кара жумуш менен өткөрүп, жылдап чогулткан каражаттарын бир заматта шылуундар менен жеке компанияларга алдырып жибергендердин маселесин ким чечет? Бул суроо азырынча ачык бойдон калууда. Быстрее бүтүш керек эле. Акыйкат ушул жүргүзө ушул болгон. ГКМБга арыз жазалып, мен айтып десем, мен ошол жерден көзүмчө айтып ушинтти. Сенде ГКМБда 1 таанышың болсо, менде 5 таанышым бар. Арыз жазабыз, киребиз чоңдорго чейин, кайтканча ташвига чейин кирип. Силер билгениңерди кылгыла деди. Силер колуңардан эчтеке келбейт. Эмне кылсаңар ошону кылгыла. Силер баары ала албайсыңар. Акчалары жок, бирок компания ачып алышкан. Элдер буларга келип, дагы акчасын берип атат. Садыр Нуркожоевичтин уулу Рустам Жапаров байкебиздин колдоосу менен ошентип компания ачкан элем. Азыр айтылган сөз аткарылабы? Мен силерге жооп беришим керек. Буга чейин бир катар жарандарга үй берем деп элден акча чогултуп, президенттин жана анын уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып жүргөн Ашар коомдук фондунун негиздөөчүсү Али Акбар Каныбек уулу кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирди. Маалыматка ылайык текшерүү учурунда бир күндө элден 500 000 сомдон түшүп турганы аныкталган. Андан сырткары аталган шектүү 600 жарандан 150 миллион сом чогулткан. Мен Каныбек уулу Али Акбар Ысык көл областына караштуу Соң районунун Көлтөр айылында төрөлгөм. 2 жылдан бери Кыргызстанда Ашар бирикмеси кайрымдуулук фондун жетектеп келгем. Бул фондко президент Садыр Жапаровдон жана анын уулу Рустам Жапаровдун эч кандай тиешеси жок. Элди ишендирүү максатында ошол адамдардын аттарын пайдаланып келгеним анык. Азыркы күндө Ашар бирикмесиндеги баштапкы төлөм катарында төлөгөн акча каражаттарды кардарларыма эч кандай кайрылып бере албайм. Буга чейин үмүт берип келгем. Арыңыздардан кечирим сурайм. Кыргыз Республикасынын президентинин жана анын уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып, элдин акчаларын алдамчылык жолу менен алып жүргөн Ашар коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Каныбек уулу Али Акбар милиция кызматкерлери тарабынан кармалып камакка алынды. Ошондой эле алданган жарандар бир күндө эле болжол менен 500 000 сом акча төлөмдөрүн алып турганы, учурда кайтарууга эч кандай каражаттары жок экендигин аныкталды. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматына жабыркаган жарандардан арыз түшүп, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иштеринин жыйынтыгында Ашар бирикмеси коомдук фондунун негиздөөчүсү буга чейин алдамчылык фактылары менен кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Акыркы кездери үй беребиз деп акчасын алган жарандар эле эмес, элди алдаган курулуш компаниялары да жок эмес. Мына ошол сыяктуу компаниялардын бири Борбор калаадагы Brent House курулуш компаниясы убадалаган убакыттан 5 жыл өткөнүнө карабай, үйдөн жок же акчасы жоголтурган үлүшчүлөр биздин каналга арыз менен кайрылышты. Мен бир комнат үйүмдү карматып бергем. Буга получается ошондо өздөрүнүн инилери экен, бир Искен деген бала иштечү. Ошол балага барып, ошо оформлять этип бергем үйүмдү. Бир комнат кычыраган ремонту менен бир үйүмдү бергем. Бир комнатаны. 2 комнат булар мага бүтүрүп беришмек 2023 жылы. Ошол боюнча булар мына азыркыга чейин эч кандай курулуш иштери жүрбөй келет. Бул жерде канча деген кишилердин эмгектери жатат, канча деген мекендештерибиз ушул үйдү алабыз деп ушу Россияда, Кореяда иштегендер бар, ар кайсы өлкөлөрдө иштеп келип ушу акчаларын салып,
ушу үйдү ала албай келебиз. Ошондо биз бир портер машинасын амен кылып бул жерге бергенбиз өзүбүзчү. Жаңы портер машинасын Кореядан жаңы келген ошондо бергенбиз. Аны 2023-жылы 4-кварталда бүтүрүп күлүштү колго бермек болгон. Бирок ошо бойдон эч кандай бул жүрүш болгон жок. Ооба, мына жерден ошодон бери бир 2 этаж, 3 этаж көтөрүлдү. Ошо бойдон турат бул объектчи. Учурда ушул эч кандай иш аракеттери жүргөн жок. Ушул үйүбүз 6-кабатка жетип токтоп турат. Кандай турду эле ошол боюнча турат. Жолдошум 5 жылдан бери мигрант. Ушул үйдү бүтүрөм деп ушул 3 балам бар. Мен 3 балама эч кандай ата мээримин көрбөй чоңоюп келатышат ушулар. Мага аябай кыйын, жалгыз чынында. Ошо суранат элем, ошол бир кайдыгер карабай ушу карап берип коюңуздар, чоң өтүнүчүбүз. Үлүшчүлөрдүн айтымында 2020-жылы курулушу башталып, 2023-жылы аяктоо убадаланып, учурда жарым-жартылай салынып турган Брандхаус деген курулуш компаниясына таандык бул имаратка 100дөн ашуун жаран бар тапканын төлөп келишкен. Алардын алды жашаган батирлерин өткөрүп берген болсо, айрымдары унааларын, калгандары миграциялап жүрүп, ушул жерден үй алуу үчүн келишим түзүшкөн. Чегар аскер бөлүгүндө 17-18 жыл кызмат өтөдүм да. Тетиги Аксайда, Алыскы, Арпада, Аксай заставаларда 40-50 градус сууукта кызмат өтөдүм. Азыр ден соолугум болгон бирке ошо 17 жыл, 18 жылдык эмгегим келип туруп ушул жерде күйүп кетип атат да. Же үйдөн жок, эчтеке жок. Өзүм болсо Тажик ооган согушунун ардагеримин. Ошо өзүм ветеранмын, азыр пенсиядамын, Кудайга шүгүр. Бирок ошол ушундай болуп калды, биздин акыбалыбыз. Şu мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен эң биринчи биздин урматтуу президентибизге Садыр Нуркожаевке кайрылат элек, жана ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевке кайрылып кетет элек. Ушу сиздерден өтө көп сураныч, өзүңүздөр ушу көзөмөлүңүздөргө алып тыкыр иликтеп, ушуну бир оң жагына чечип берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Себеби бул жерде жалгыз эле мен эмес, мындай бул жерде мага окшогон жок, ушул объектиде бери жагы эле 100дөн ашык киши бар. Ар бири ушу 70-80% акчаларды төгүп койгон. Өзүм за границада болгон үчүн мен сиңдиме жазылган да. Анан төлөп жүрдүк башында жакшы эле, анан булар уже отчетта бербей башташты да. Б блогу эмес эле тура эле экен, даже бизге А блогду эле көрсөтөт да. Б блогуна турду деп отчет кылып элечи. Анан төлөп жүрдүк, отчет келбей алгандан биз Б блогунан алганбыз. Б блог жок, азыр киребиз чоңдорго чейин, Камчыбек Ташибековичке чейин киребиз. Силер билгениңерди кылгыла деди. Силер колуңардан эчтеке келбейт. Эмне алсаңар ошону кылгыла. Силер баары ала албайсыңар. Ошого чейин ушинтип эле келди. Чуркап эле жүрөм ушу келгенден бери. Булар азыр деле элди келип, элдер буларга келип, дагы акчасын берип атат. Мынакей берден 5-6 жылдан бери бергендер бар экен. Биз болсо мынакей. Бирок мен эме көйгөйүмдү бүгүн бергенде, бүгүн алып аткандар бар. Дагы эле алып атат булар. Кандайча болот булар? Чисто эми мошенниктер болуп атат да. Бишкектин Көкжар конушунун Куйручук 197 дарегине үй куруп беребиз деп убадалаган Брандхаус курулуш компаниясына алданып калдык деп даттанууда. 5-6 жылдан бери курулушу бүтпөй турган бул үлүшчүлөр учурда бийлик башчыларына кайрылып жардам сурооду. Алардын айтымында аталган курулуш компаниясына бир нече ирет кайрылышканы менен жакшы жаман айтып жолго салып жөнөтүшөт. Ал тургай алардын колунан эч нерсе келбестигин айтышып, силердин бийликте бир таанышыңар болсо, бизде 5 тааныш бар деген коркутуулар болгонун билдиришет. ГКМга арыз жазалы десек, бизди бир күн чалып, именно ошо Нурлан өзү чалды магачы. Келиңиз офиске деп. Анан мен могул жерде Кеңешбек деген баланын да бир эжени жолдош менен эшитип алып бардым офисинечи. Немет Осмонкулай деген офисине барсам чакырды. Ким ушинтип айтты, мен айттым дедим. ГКМга арыз жазалы, мен айттым десем, мен ошол жерден көзүмчө айтып ушинтти. Сенде ГКМда бир таанышың болсо, менде 5 таанышым бар. Барып 2-3 ай отуруп коюш оңой эле, канча адамдар отуруп китеп окуп чыгып атат. Мына бала деле бар ошентип айткан, бизге түшүнтүп коркуткан. Ошол жердечи. Бул жерде билбегендер толтура экен, дагы деле сатып алып аткандар бар экен да. Биз ушу элдерге алдын ала айтып коелу дедик эле да, ушул компаниядан үй албаңыздар, потому что деген азыркыга чейин үйлөрүн алып 4 миллионго чейин, 5 миллионго чейин ушу эмелерин бартер кылып алмашып алып алгандар бар экен да. Вот недавно эле бир бала 4,5 миллионго алып алыптыр, машиналарды берипчи. Анан мына могу жерде список түзүп чыкканбыз, бүт баардыгынчы, дольщиктердикинчи ким канча миллион берген. Ал эми Брандхаус деген ат менен белгилүү бул компанияны Нурлан Эшпаев деген ишкер жетектейт. Бул турак үй бүтпөй жатканына бир нече жүйөлөрдү келтирген директор бул жолу үлүшчүлөрүнө батирлерин дагы 2 жыл ичинде куруу иштерин аяктоону убадалайт. Биздин экспертизабыз өзү
быйыл январда чыкты. Ага да себептер бар. Бир канча жолу прокуратура тарабынан, гос архитектура тарабынан токтотулган, штрафтар салынган, ар кандай причиналар бар ага. Биз өзүбүзгө А блокту өзүбүздүн күчүбүз жетет курганга. Б блокко күчүбүз жетпейт деп компаниянын состояниясын эсепке алып, биз өзүбүзгө партнер издей баштадык. Бир канча партнерлор менен переговор болгон. Бир канча партнерлор мына эртең бүрсү күнү азыр мына деп атып, убактыбызды канча алды. Учурда аталган компания менен өнөктөш болуп, ушул даректеги имаратты куруп баштайбыз деген бул жаран болсо май айынан тартып курулуш иштери жанданарын билдирип, 2027-жылы турак жайды тапшырабыз деп ишендирүүдө. Деген менен мындагы нааразы болгон тургундар менен буга чейинки келишими кандай негизде түзүлүп, кандай убадаларды бергенин Бренд Хаус компаниясы өзү жооптуу экенин кошумчалайт. Бардык убыткаларын өзүн ала турган болду фирмасы. Биз курулушту бүтүрүшкө аракет кылып, азыр арматура заказ кылып койдук. Майдын 1-декадасында келет. Ага чейин Нурлан Мураталиевич эл менен ким менен договор жасаган болсо, ошону акырына жеткирип, бизге так данныйды бериш керек. 2 жылды подписоо беребиз, 2,5 жылда Б корпусу тапшырабыз. Ал эми эксперттер болсо мына ушул сыяктуу элди алдап, акчасын алып, асман тиреген үйлөрдү убадалаган мындай компанияларды мамлекеттик деңгээлде жоопко тартып, алдамчылык иштерине бөгөт коюлушу керек деп эсептейт. Анткени андайлардын алды кармалып, камалып жатканына карабай, эл арасында ушундай кыңгыр иштер уланып, кайра эле карапайым калк акчасын алдырып үйдөн жок, каражатынан куржалак калышууда. Алардын тапканын шылып алган бул сыяктуу курулуш компаниялары болсо жоопкерчилик тартуунун ордуна сайран тээп жүргөнүнөн Көптөгөн мигранттарыбыз мына сыртта жүрүп, банк аркылуу жана башка өздөрүнүн дагы ошол компаниялардын акча баягы сайттарына эмелерине шотторуна акча которуп коюшуп, бүгүнкү күндө же акчадан жок, же үйдөн жок жүргөндөр толтура. Анан мен сунушум, ошондой эле биздин карапайым эл, кыргыз элибиз, жарандарыбыздын баардыгы кайрадан эле ушинтип баягы күндөн күнгө күчөп алдан өрбестен тез аранын ичинде мамлекет тарабынан биздин бул нерсеге президентибиз дагы, укук кызматкерлери дагы камчыбек Кыдыршевич дагы мына абдан жакшы азыркы күндө алдамчылык боюнча жана башка дагы маселелер боюнча мындай жакшы бир иште жүрүп атканын элдин баары эле билет. Ошого кошуп эле мына строительный фирмалардын дагы ички өздөрүнүн кылып аткан иштери менен тыгыз таанышып туруп, комиссияны тез аранын ичинде түзүп, ошол жактан мисалы кээ бир компанияларда бүгүнкү күндө 250дөн ашуун баягы дольщиктер алданып, баягы ээсин сотко берип, аны камата албай, кайрадан акча менен бошоп жүргөн мыйзамсыз иштер, кадамдар толтура. Ошондуктан мен айтат элем, муну мамлекет эле өзүнө алып, бүгүнкү күндө жоопкерчиликти алып туруп, мамлекет тарабынан ошол үйлөрдү элге жана мамлекет тарабына дагы төлөмдөрдүн дагы баардыгы мыйзам чегинде төлөп, жоопкерчилик алган биздин ишкерлерге өткөрүп бериш керек. Ошондо гана биздин жанагы көчөдө калган жарандарыбыз жана алдап аткан куруучу аферисттерибиздин баардыгы өз жообун алып, жана элибиз кыйналбайт эле деп айтат элем. Акчасын алып, үйүн бүтүрбөгөн Бренд Хаус курулуш компаниясына нааразы болгон тургундардын талабын аталган компания убадалагандай мындан ары аткарабы же ушул кезге чейинкидей курулбай убада боюнча калабы? Алдыңкы күндөрү да кайрылып көрөбүз. Ал эми өмүрүн миграцияда кара жумуш менен өткөрүп, жылдап чогулткан каражатын бир заматта алдамчы компанияларга алдырып жиберген үлүшчүлөрдүн үнүн ким угат? Алардын маселесине бийлик өкүлдөрү кандай реакция кылат? Бул суроолор азырынча ачык бойдон калууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.